74 kilograms, his professional record, 40 wins and 5 wins coming by of knockout and 5 losses. Ladies and gentlemen, representing, please welcome from Zimbabwe, Brandon Danner. They're fighting on the red corner. Introducing first, he is 26 years old. He stands at 188 centimeters. His official weight 74 kilograms. His professional record 2 wins. He is bare knuckle boxing champion. Урматтуу мекендештер, Кыргыз элин сыймыгы. Ladies and gentlemen, representing, please welcome Bishkek Toswansar from Kyrgyzstan, Bishkek, Samat Kyrgyz Abdurrahmanov. Referee George Mark Leon, China. Okay, gentlemen, I want a clean fight. Please protect yourself at all time. Touch gloves. Good luck. Мына ушундай урматтуу телекөрүүчүлөр, ошентип кеченин эң негизги беттеши старт алуу алдында турат. Самат Абдурахманов 1999-жылы Бишкек шаарында жарык жүргөн учурда 26 жаштагы мушкер. Бир канча жолу генералдык мендештерде күчүлүгүн сынаган, кесиптик бокс менен дагы алып барып келет жана дал ошол Кыргызстанда өтүп жаткан Сайкалаш кечесинин эң негизги беттеши ошентип старт алды. Атаандаштагы жөнөкөй мушкерлерден эмес 30 жашта Самат Абдурахмановдон 4 жашка улуураак эки мушкер бул жолу 74 килограммдык чембирдикте күч сынашып жатышат. Самат Абдурахманов 71-70 килограмм жана 77 килограммдык салмакта өзүнүн беттештерин өткөрүп келген жана бул жолу ал 74 килограммдык чембирдикте өзүнүн мүмкүнчүлүгүн сынап жатат. Алгачкы раунд эми адаттагыдай эле эки мушкер тең шашпастан беттеш алып барууда. Кеченин эң негизги беттеши экендигин айтып өттүк. Бир канча көргөндө дал ушул беттеш үчүн келгендигин айтып өттүк. Эми алгачкы раунд азырынча бир нерсени айтуу өзү кыйын. Алгачкы раундда тактикалык жүрүшкө мушкерлер көбүрөөк басым жасаарын дагы айтып өтөбүз, айтып өттүк жана алгачкы раундда бир нерсени айтыш кыйын. Жалпы Бишкек арена дерлик 80-90% Самат Абдурахмановду колдоп жаткандыгын дагы айтып өтөлү. Алгачкы раунд ошентип соңуна жетип калды. Атаандаш өтө ыңгайсыз атаандаш десек дагы туура болот. Өтө чапчаң, дамдыкта басым жасап беттеш алып барган мушкерлердин бири. Эң акыркы секундта Самат Абдурахманов активде. Ошентип биринчи раундда соңуна жетип келди. Азырынча ашыкча бир нерсе айтуу өзү кыйын. Эки мушкер тең аталет
беттештен алып барды меніңше. Round 2. Екінші раунд старт алды. Самат Абдрахманов бұндан сыртқары сүйүүчүлөр арасында бир канча жолу, ишкоздар арасында карьерасында бир канча жолу беттешип турган 2021-жылы Орусиянын хардкор фитнинг мушташ уруш лигасына дебют жасап 4 беттешти жеңип гран-при мелдешинин финалына чейин жеткен. Өзгөчө муштум стилинде жана жогорку бокс техникасы өзгөчө муштум стили жана жогорку бокс техникасы менен Самат Абдрахманов ал жакта дагы өзүн өтө ишенимдүү көрсөткөн. 2022-жылдын 26-июнунда дал ушул хардкордун финалында гран-при мелдешинде Самат Абдрахманов Дендрош Акопьянды жеңип алгандыгын айтып өтөлү. Экинчи раундтун ортосуна гана эми келдик. Жакшы, оң кол менен дагы бир аракет тамай өттү. Узак беттештер боюнча айта турган болсок, Самат Абдрахманов мындай беттештердин бир канчасын өткөргөн. Андыктан эки мушкер тең бири-бирине болушунча мыкты тактиканы коюп даярданып чыккан болуш керек. Самат Абдрахмановдун бир аз атаандаштан бою узунураак, кылдамдыкка басым жасап, өзүнүн стилиндеги беттешти дагы баштады Самат Абдрахманов. Жана экинчи раунд деле акырындап соңуна жакындап бара жатат. Сол кол менен ташталган дагы бир сокко Денис Брэндондон. Экинчи раунд ошентип жыйынтыкталды. Бул бөлүктө деле дээрлик тараптар бирдей. Албетте бардык чечимди калыстардын жыйынтыгына калтырабыз. Üçüncü rauнд старт алды. Акырындап мушкерлердин денеси кызып
эми чындап беттеш алып турган эми узакка созулган беттеш. Менимче беттеш раундда 4-5 раундтарда мындан дагы кайнайт сөзсүз түрдө беттеш. Ойлаш керек, сол кол менен сокку өтүп кетти Денис Брэндондон. Үчүнчү раунд эми гана башталды. Жакшы, дагы бир сол кол менен узаткан сокку. Оң кол менен узаткан кубаттуу соккусунан Денис Брэндон буттаганга жетишти. Ойлаш керек, дагы бир оң кол менен тамай келаткан кубаттуу соккудан Самат Абдрахманов качып кылды. Ойлаш керек жана андан аркы аракет. Üçüncü rauнд эң соңку 30 секундга жакындап калды. Самат Абдрахманов адаттагыдай өзүнүн стилиндеги беттешти алып барып баштады. Жана эң жыйынтыктоочу бөлүктөрдө активдүүлүктү көрсөткөн мушкер Самат Абдрахманов. Üçüncü rauнд ошентип соңуна келип жетти. Жана бул бөлүктө Самат Абдрахманов болушунча активдүү болууга өз аракетин көрдү. Ал эми атаандаш Денис Брэндон жөнүндө айта турган болсок, ал деле бир орунда туруп калган жок. Ал дагы өзүн болушунча мыкты жактан көрсөтүүгө Брэндон Денис 1995 жылы 28 апрелде жарык дүйнөгө келген. Учурда туп-туура 30 жашта экенин айтып өтөлү. Эң акыркы беттешин ал 2025 жылдын 27 июлунда өткөргөн. Зимбабве өлкөсүнүн Масвинго жергесинде төрөлгөн. Акыркы жолу ал 2025 жылдын 27 июлунда Жонатан Матубе менен беттеш алып барган. Андан нары 2025 жылдын 29 июнунда Сайд Диксон менен жүрүш алып барган.
Жана ошентип 4-раунд башталды. Самат Абдрахмановтан атаандашы 4 жашка улуураак. Төртүнчү раунд беттеш улам барган сайын кайнайт. Brandon Dennis өзгөчө тактика менен кирип келе жатсандай. Төртүнчү раунд ошентип соңуна жетип келди. Жана ортодогу калыс нокдаунду эсептеп баштады. Бардыгы жайында. Андан ары беттеш улантууга Денис Брандон даяр. Жакшы дароо оң кол менен кубаттуу сокку жана 4-раундтун раунддун соңунда Самат Абдрахманов активдүүлүктү күчөттү. Ошентип 5-чи раундга жетип келдик. Акырындап беттеш улам барган сайын кайнап бара жатат. Жакшы. 5-чи раундтундагы 1 мүнөттөн ашык убактысы артта калды. Самат Абдрахманов азырынча жеп соккуларды сол кол менен улам узатып жатат. Азырынча оң кол менен
Quvvatlı soqqu Ali uzatırıq bu raundun alqağında. Bara jatatda da vatandaşın iki soqqusundan qaçdı. Кезектегі сол қолмен ұзатылған дағы бар мықты hareket тандан дағы қачып құтылды. Самат азыр түс соққыларға басын жасап жатат. Анемен Брендон Денс өзінің дәуір бір мықты hareket күтіп тұрғандай. Ең ақырқы 5 секунд Самат Абдрахманов адаттағыдайды соңғы көзірмен бірді активтілікті күшетті. Жана ошентип 5-ші раунд соңына келіп жетті. Round 6 final round. 6-шы раундқа жеткелдік. Бұға чейінгі Луис Нери жана Сахнапорын сарт нөктесінде бітті. 8 раундтан кейін жиынтықталған. Азыр дағы қаншаншы раундқа чейін жүрішті көріп болды екенбіз. Ойлаш керек, сол қол менен дағы бір соққы өткөрүп алды. Жақшы дағы бір шындай соққы керек болчу. 6-шы раунд дәуір қуатты. Соққы атандашы өте амал көйлік менен қорғону да байқасаңыздар башты жерге салып өте бір шенімді қорғону үлгісін көрсөтүүдө. Чындыгында да ошол коргонгон жагынан бир аз ыңгайсыз атандаш десек да туура болчудай. Бирок эми мындай беттештердин Самат далайын өткөргөн. Андыктан мындай атандаш менен кантип беттеш алып баруу керек экендигин Самат Абдрахманов жакшы билет. 6-чы раунд деле акырындап соңуна жакындап калды.
6-cı raundun soňunda Samat Abdrahmanov bir özgöçe ritmli boştoğusunda adattagıday istil menen özünün bettişin tartуулай başlayt jana 6-cı rauнд soňuna gelip jetdi. Please welcome entering исполнительный директор Бишкек'e Cyborg Boxing Promotion Nursultan Moydunov. The fighter of UFC Murtamed Olay Ulu. And champion organization Rising Government Rajabali Shaidullayev. Two-time world champion and former Cyborg Boxing Promotion Rocky Kameda. Şunday urmattуу tele görүүчүлөр, ошентип кеченин эң негизги беттеши соңуна чыкты. Ал эми Самат Абдрахмановду мыкты көрө албай баштаган дагы бир биздин UFC чемпиондук алып барган мекендештер токтоп жатат. Эми албетте калыстардын чечимин күтөлү. Сөзсүз түрдө биз өз мекендешибизге ишенебиз, бирок атаандаш Брэндон Денс деле жөнөкөй мушкерлерден жөнөкөй атаандаштардан болгон жок. Ал дагы татыктуу каршылыкты көрсөткөнүн көрдүк. Эми жыйынтыкты күтөлү. Мына ошентип 2 күнгө созулган Сайкалош промоушн тарабынан уюштурулган бокс кечеси дагы Bizim çigit Samat Bey'in çoğu Kerimet Betteş Kırgızgın Zimbabwe'de gelgen kapçılığında 14 yenişi var. Meyvanımızda Brendan Deniz'e hoş geldiniz. жыйынтыктоочу учурга дагы келип жеттик. Жана калыстардын чечимин күтөлү. Ladies and gentlemen, after 6-round boxing, rank judges scorecards. Judges number 1, 59-54, and judges number 2, 60 and 53. Judges number 3, 60-53. And your winner by unanimous decision. Жана Самат Абдрахманов